гектар 35 сотық жашыл китеби менен 20 сотық подстроительство кызыл китеби менен өтө чоң кирешеси менен 1 миллиондон ашык. Эгерде тегерек чети полный терек менен тозулган, көлдүн жээги, тоонун жээги жакын жерде жайгашкан достор. $200.000 дагы сүйлөшүү жолдор болот сатууга. Ысык көлдө Кара Ойдон Чолпон Атанын жанынан сатууга участок чыкты достор. Үйү менен кошо баардык шарттары менен толук кандуу, аягына чейин көрүңүздөр. Класстан басып, комментарийден жазып бөлүшүп кетиңиздер. Мына достор, балыкчы тараптан келатканда эле кар ою айылдын башталышынан эле биринчи светофордон сол тарапты көздөйм. Мына асфальттуу жол менен барсаңыздар, мына көрүнүп турат. Ошол жерде жайгашкан Далинка. Эгер Чолпон Ата тараптан келсеңиздер, Далинка кафесинен өткөндөн светофордун түбүнөн эле сол жакты көздөй буруласыңар. Мындан ары көздөй мына көл көрүнүп турат. Көлдү көздөй жүрө берсеңиздер болот. Мына достор, көл көрүнүп турат. Мощный болуп. Жана ошондой эле мына сатылып аткан кашар. Бул кашар эмес, үйү да бар, сарай да бар. Жана ошондой эле көлгө жакын айылдын баш сырт жагында жайгашкан. Мына көчө тарабы ушундай. Үйдүн ичинде 100 баш малга лайыкталган 100 баш кой, жана ошондой эле да бир 20-30 баш чоң бодо малдарды да баксаңыздар болот лайыктап. Мына короонун ичи ушундай лайыкталган. Сол тарабында мал жанга, жана ошондой эле бул тарабына өтө турган болсок, навес лайыктап өзүңүздөргө керектүү мал жанга лайыктуулап, жана ошондой эле астын чоң подвал кылып жасаган. Мына бул подвалда өтө сонун болуп жасалыптыр, сапаттуу капталдар таш менен үстүнө монолит отургузуп мощный кылып жасалып. Салат, картошка, каалаган нерселериңиздерди бул жерге кое бересиздер. Достор, чоң кой короонун ичинде көрсөтөбүз. Песка блок менен тегерек чети тозулуп, жана ошондой эле үстүндө устундар жараган чекчейген. Суу кирбейт. Мына үйдүн арт тарабынан малжан ушундайынан кирип кетет экен достор. Бул жерине летний күн жаабай турганда, жана ошондой эле ичине күн жааганда киргизип кое бересиңер. Биякта болсо жүрө берет жайкысын. Ар жак короодон бери көздөй кирип кетет. Маңдай тарабы полный тозулган. Бул жерде кой эле бакпастан бука байласаңыздар да, бука малжан этке азыр бул жерде өтө курортный зона болгондуктан эт өтө баалуу. Ошон үчүн бул жерден мал байлап сатканга да атайын шарттар почти 50 башка азыр даяр түзүлгөн экен. Эгерде ортосуна мындайынан коюп туруп, эки жагына тизе турган болсоңуз, жөн эле бир 100 баш ар жагы бер жагына кирип кетчүдөй экен достор. Сол тарапта буудай, суудай, жемге лайыкталган бир бөлмө бар. Үй ээлери бул жерге баардык шарттар түзүп алган экен. Жайлоодо кашарда эмес, бул айылдын ичинде жашоо шартта эле жашай турган, лайыкталган. Сатып аткан себеби да бар экен, бул жерде колу жетпей калыптыр да. Негизи саткысы деле келбей атыптыр, эми бирок кол жетпесе айла жоктон сатат экен да. Мына сол тарапта бир спальный жайгашкан достор. Бул жерде кухня өзүңүздөр көрүп тургандай баардык суу ичинде бүт баардык шарттары бар. Жана ошондой эле азыр бул жерде жашабагандыктан эми анча-мынча нерселер көңүл бурбай эле коесуздар. Бул жер болсо чоң зал экен, конок тозо турган жайлоодочу. Ана достор, Агороттун тоо тарабында турабыз. Мына сол тараптан карай турган болсок көл. Көлгө 3000 метр, автоунаа менен барсаңар 5 мүнөттө жете турчу жол. Жана ошондой эле сол тарапта тоонун түбү, мал жайыты өтө кенен. Ошондой эле сол тараптан мөңгүдөн суу келет, сугара турган. Жана ошондой эле ошол мөңгүдөн булак менен, шланги менен сууну үйгө чейин алып кирип чыгарып коюштур достор. Тегерек чети толук кандуу теректер менен курчулган, ичинин баары алма, өрүк, кокон гляс, груша баардыгына толук тигилген. Азыр ичинде көрсөтөбүз достор. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жайыт кенен, малды жайсаңыздар болот, булагы бар, суусу бар, жана ошондой эле көлгө дагы мына жакын. Достор, малжанды уш жерден жайлоого чыгарып турчу арт тарабынан ушундай эшик бар. Жана ошондой эле мына булактан үйгө чейин келип, үйгө чейин чыгарылган. Ушундай шланги менен суу келген. Булактан тоодон тартылып үйгө дери келген. Бул өтө чоң эмгек достор. Алпысынан аянты 2 гектар 35 сотук, бирок 1 гектар жери ушундай буудай, арпа айдаш үчүн жем чөпкө лайыктап ушу 1 гектар пустой. Жана ошондой эле калган алмага, өрүккө, жаңгакка, грушага, мына калган алмаларды, өрүктөрдү көрсөтөбүз. Абрикостун түрлөрүнө өтө турган болсок достор, абрикосто мына ушундай эле шалактар бар экен, королевский бар, простой өрүктөр бар экен, султан өрүктөр бар экен. Абрикостун түрлөрүнө токтоло турган болсок, 30 түп бар экен абрикостон.
Мына достор жайнап турган жакшынакай мында абрикостор. Мына бул болсо шалак абрикосу достор. Алмаларга өтө турган болсок, мына превосходныйдын крипсон алмасы, простой превосходный жана ошондой эле апорт алмалардын штугу достор. Достор, андан кийин алмалар кетти. Алмаларды ала турган болсок 150 түп алмалар бар экен. Крипсон кып-кызыл болгон жаңы азыр превосходныйдын түрү, ошондой эле превосходныйдын простою жана ошондой эле апорттор, анан жайк алмалар бар экен. Наливка, мына грушалардын айта турган болсок, грушалардан 100 түп экен. Талгарка түрү жана ошондой эле лесная груша дагы бар экен. Андан сырткары мына алмалардагы жаңы жаш алмалар да бар экен, анча мынча арасында достор. Груша айдап, груша тигип жана түшүмүн алып жүргөн адам сөпсүз түрдө берет. Бул жерде грушаны алдын ала очередке туруп алып кетишет алуучулар талгаркаларды. Жанан өзүңүздөр баалап көрүңүздөр. Могу талгарка канча берет? Эми түптүн чоңдуктарын көрдүңөр өзүңөр. Мына достор, не то что бул жерде алманы, грушаны, малды карап, жанды карап отура бербестен, бул жерге дагы боз үйлөрдү тигип, же болбосо афреймдерди тигип, жанагындай саамал бээлерди сааса өтө сонун ылайыктуу жер экен. Ар жагынан жайлоо, байлап, бер жагынан суусу бар, баардык шарттары бар, көлгө деле барып түшүп келе берсе болот. Биянан саамалын уюштуруп караса дагы өтө жакшы. Келечекте билесиңер, ысык көл, бул Чолпон ата эле жанында, мындайча айтканда Карой айылында, көлдүн жээгине да жакын, тоого да жакын, бизнеске өтө ылайыктуу. Азыр өсүп келе жаткан жерлердин бири. Багбанчылар негизи эмгек сүйүүчү, чыдамкай келишет. Карагылачы, карагандан өтө сонун караптыр да, огоротту баардыгы таза, чөп чабылган, түптөрү жумшартылган. Кичинекей эле мына грушасы уже бере баштаптыр. Бактар түбү сонун каралыптыр. Андан сырткары калированный мондай алчалар да бар экен, таптаттуу экен жей турган болсок бул жерде да. Андан сырткары простой алчалар жана ошондой эле кокон гляздар дагы бар. Основной грушалардын почти 80% чоң жана азыркы учурда өтө жакшы түшүм берип аткан учурлар экен да грушалардыкычы. Эми кокон глязга баа бериңиздер. Мына азыр Кыргызстанда азыр өтө басым жашап жана көбөйтүп аткан учурлары кокон глязда кара сонун болуп туруп, муну ар жагы полный кокон глязга тигилген достор. Бул кокон гляздын эле пайдасын өзүңөр санап көрүңүздөр. 50 түп ушундай чоң кокон гляздардан 50 түп мына кирешелери өтө жакшы. Мына булактын суусун көрүңүздөр. Жана шлангини көрсөтүп өткөнбүз. Тоонун башынан келип, мына булактын суусун силер үйдөн ичесиздер. Өтө сонун. Эми өзүңүздөр кокон глязга баа бериңиздер. Момундай чоң, бийик жана ошондой эле өтө жакшы түшүм берип аткан, баасы килограмм 250 сомдон жогору алынып аткан учуру азыркы учурда мына түшүм берип аткан учурду. Мунун баары өзүңөргө кетет. Алтын десе алтындан кымбатта достор. Могу теректер дагы уже тегерете. Мына карагылачы. Материалга өтө сонун болуп даяр болуп калган. Биз 1 жылдык эмес, 2, 5, 10 жылдык ойлошубуз керек. Бул жерде 10 жылда ысык көл кандай көтөрүлөт, кандай миллион долларга өтө чоң баага ээ болот. Ошон үчүн өтө акылдуулук менен туура чечим кабыл алып, эң жакшы инвестиция бул кыймылсыз мүлккө салган инвестиция. Достор менен жакшылык каалаган бир туугандар менен, бизнес менен, байкелер менен бөлүшүңүздөр. Биз турган жер 20 сотук под строительство үй көтөрүүгө жер жана ошондой эле 2 гектар 35 сотук жер. Бул мал жанга ошондой эле жер жемиш өстүрүүгө достор. Кимде ким ушундай жер издеп жүрсө, көлдүн жээгинде, тоонун жээгинде өтө сонун бак дарак чоң кирешеси менен сөпсүз түрдө бөлүшүңүздөр. Достор менен, туугандар менен эсин номер 078 08 65 87 номерлерине байланышасыздар. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз достор.